Өзіңіз айтып қойсаңыз? Жоқ, ой тұрсаңыз, бұл неге мен білет дейді? Сіз кемсіз мен білет дегідей? Шығыра мен? Бұл іштеген болса мен 15-20 жыл іштеген біз журналистикада. Жоқ. Шеп, қой тұрсаңыз, неге мені оскорблять етеді, неге мен білет дейді бұл кіші? Неге мені білет дейсіз сіз? Телефон. Интернетке шығады бұл. Сөз, мен генерал прокурор президентке шан қайрылым керек болса. Қолыңары қой өргілі. Мұнеке Баткен аэропортына стратегический объект. Бұл жерде азыр прокуратураның өкілдері келіп алып мені. Телефонды қармаңыз, шеп. Телефонды қармаңыз, запись кетті. Қойырсыңыз? Запись кетті. Қойырыңыз. Мұнеке азыр прокуратура тарауына мені билеттеп сөгіп, начальник аэропортты. Бұл жерде прокуратураның өкілі. Барғар интернетке шығасың, надо будет президентке чайын қайрылам. Мыйзам бұзу ушул жерден башалды. Мынакей азыр форма кийген киши. Мен қолымда телефонға тиішпегілі ақыңар жоқ. Это личность. Мен ушул киши үчүн мен қызматтан бошоонго да даярмын. Эгерде мени ушул билет деген сөз үчүн мага жооп берсин бул киши. Сиз аты жөнүңүз ким? Жоқ, аты жөнүңүз ким? Мынакей күбөлөр турат азыр. Мынакей Ош аэропортунун шеф. Қой тұрсаңыз? Мен аяғына чейін жеткен бұл кішін. Мені кете тұрған болып қалсың деп, тойып қалыпсың дейсіз. Жоқ, сіз қой тұрыңыз, ағыр болспай. Сіз кемсіз маға, билет дегідей мені. Сіз ене үшін келіп алып, аэропорттың ішінде мені билет деп айтасыз. Сіз кемсіз, мыйзам алдында бардығыз бірдейсіз. Президент айтқан азыр, коррупцияға жол жоқ, ешқандай. Бұл машиналар, бұл уналар бізден, Ошки филиалдың уналар, біз прямой Ошқа баш ебіз. Бұлар бізге текшеруге келген бұлар. Аэропорттың бұларды болады, ұстатта бар бізде. Сіз еме сөзіңізге жооп беріңіз. Сіз мау форма менен, емне үшін мен маға билет деп сөгін ұтасыз. Сіз сөгін ұтасыз. Бұл жерде ма екі адам, екі көйлер тұрады. Сіз билет деп отасыз азыр. Жұмысынан айырылып қалың келді, тойып қалың деген сөздерді айтасыз. Қандай сөз болған жоқ. Керек болса президенттің өзінде да кіргенге мүмкіншілік аласыз. Сөз болған жоқ. Қандай сөз болған жоқ. Андай сөз болған жоқ па? Сіз сөзіңізге жооп беріңіз. Мен аншалық гипске тұрып өтілем, ше? Сіз сөзіңізге жооп беріңіз. Сіз мына формаңызға таянып, мыйзам сіздер тарапта іштейбі, мыйзам сіз тарапта іштейбі. Ел үшін іштейбі. Мыйзам ел үшін іштейді. Эмне үшін келіп алып, сіз маға оскорблять етесіз. Бұл территорияға авиационный безопасностьқа мен ғана башыменен жооп беремін. Мәселелерге тұрады деп сұрап қойдым сізден. Егерде сіз ушинтип мен арқам кирише тұрыңыз, мен бұл ишти таштап кеткенге даярмын. Мен даярмын. Себебі мен мыйзам алдында, өлкө алдында, ел алдында мен ачык жана акыйкат чын иштеп атам. Сиздерге окшогон, мондай сиздерге окшогондордун айынан бизге жаш кадрлар талканатат. Президент айткан азыр. Жаш кадрларды колдойлу деп атат. Мынакей сиз формаңызды келип алып, авиационный безопасность бул жерде мен жооп берем. Жетекчиңиз менен турам мен. Мен жетекчи менен турасыз. Мен жетекчинин алдына келип алып, мени оскорблять этип атасыз. Сиз муну мыйзам алдында жооп бересиз. Сөзсүз түрдө. Ат фамилияңыз ким сиздин? Рахмат сизге. Ким ат фамилияңыз? Облбур прокурор. Қалмұрзаев, Бывший Абиш Қалмұрзаевтың губернаторның енесі болса? Жоқ. Бір туған енесі болса? Ал кешінде қандай жүрген журналистер жақсы біледі. Қанты жұмыстан кеткенде. Эми сіз мынау айтқан сөзіңізге жооп бересіз мыйзам алдында. Жоқ, мен сіздің үстіңізден военный прокуратураға жазам. Сөз түрі, сіз мыйзам алдында жооп беришиңиз керек. Жаман сөз айтқан деле жоқ. Сіз мені азыр бұл сөзіңіз менен қандай атырылып? Мен жөнлі келген объектке атырылам ба? Мен бұл машиналар не тұрады деп сұрап қойған үшін артырылып отырсыз. Сіз аға чейін телефонын көтіргенге чейін сіз айтып отырсыз. Сіз айтып отырсыз. Келіп алып тұрып, білет, сен не тойып қалдың ба? Начальнигиңиздин алдында мен ошентип деп сөгүнүп атасыз мага. Сіз анда сөгүнгө укуңуз жок. Начальнигиңиздин алдында ошентпек белем мен. Начальник алдында эле айтып атасыз. Жокмун мен. Начальник алдында эле айтып атасыз. Сіз мени айтып оскорблять этпейсиз. Сіз кимсиз? Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сіз формаңызга таянып мени коркутасызбы? Мен даярмын ушул жумушумду жоготконгочу, эгерде мыйзам иштебесе. Керек болса мына президентке чейин барабыз. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Жаныбеков Нургазы Абдиназарович. 1981 жылы Баткен шаарында жөнөкөй эле карапайым калктын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгем. Убакыт келип авиациялык окуу жайды аяктап, өлкөгө жаңы бийлик орногондон баштап эле менин асыл ой тилектерим орундалып, Баткен аэропортуна жетекчи кызматына дайындалдым. Бул кызматта иштегениме быйыл 2 жылга чукул убакыт болду. Бүгүн Кыргыз элиме, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шариповичке, Коопсуздук кеңешине, Манас эл аралык аэропортунун председатели Мурат Примбердиевке кайрылуу жасайм.
Анткени бүгүнкү күндө Баткен аэропортун иретке келтирип, тартипте орнотууга аракет кылган иштеримде Ош аэропортунун жетекчиси Талант Исаков четке кагып, мага каршы куугунтук иштерин жасап жатат. Мындан 2 ай мурда Баткен облусунун прокурору Бакыт Халмурзаев Баткен аэропортуна келип, менин жеке аброюма шек келтирип, оозуна кирген уят сөздөр менен менин жетекчилигимдин элдин алдында уят кылды. Эмне көп иштеп калдыңбы деген уят ыплас сөздөрү менен сөгүп силкип кирди. Бирок мага биринчи кезекте 96 жүргүнчүнүн өмүрү маанилүү жана алардын коопсуздугун камсыз кылып берүү менин негизги милдетим болуп саналат. Ошол прокурордун менин жеке кадыр баркыма, намысыма шек келтирген уят ыплас сөздөрүн Оштун жетекчиси Талат Качкынбаев да колдоп турганы белгилүү болду. Бүгүн 28 декабрь мен өз калоом менен 31 декабрь күнгө арызымды жазып кетүүгө мажбур болуп жатам. Буга чейин президентибиз 2 жолу Баткенге иш сапары тартып, Баткен аэропортуна учуп келип кетти. Президенттин коопсуздугу биринчи кезекте аэропорттун чек арасында менин мойнумда болчу. Бир гана өлкө башы эмес, бардык жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо биринчи менин милдетим. Анткени авиациялык коопсуздукка мен гана керт башым менен жооп берем. Баткен аэропортунда жетекчи болуп отурганга чейин үй бүлөлүк клан башкарып келген. Тагыраак айтканда Имаров Амирбек жетекчи, аэропорттун мурдагы жетекчиси. Аэропорттун бир канча жерин менчиктештирип, үй, кафе, авиакасса салып алган өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Баласы госрегистрдин жетекчисинин орун басары азыр деле Имаров Адылбек азыркы күндө да тез жеттин атайын өкүлү. Бул дагы мыйзамга туура келбейт. Анткени мамлекеттик кызматкер жумуш убактысында жумуш ордунда эмес, аэропорттун ичинде башка кызмат менен алек болуп келет. Муну мен далилдеп бере алам. Кызы Имарова Гүлай ошол жетекчинин, мурдагы жетекчинин азыр деле иштейт, САП кызматында иштеген кызматкер. Ал эми келини болсо аэронавигация кызматында. Бир тармакта 4 киши иштеп келген. Бүгүнкү күндө Баткен аэропортунда сабатсыз кызматкерлер дагы бар. Мен Ош аэропортунун кадрлар бөлүмүнө бир нече жолу кайрылгам кат менен. Бирок Оштун жетекчилиги буга көңүл бурган эмес, көз жумуп келген. Билимдүүлөр калып кетип, билимсиздер тааныш билиштердин коррупциянын бети ачылбай жатат. Өлкө башыбыз бизге далилдер бергиле, жардам бергиле деп жатат. Авиация тармагында коррупция күч алып, тааныш билиштер тармагы болуп, билимдүүлөр, таанышы жоктор четте калып кетип жатат. Мен оюмча ушунун айынан дагы кара тизмеден чыгуу кыйын болуп жатат деп ойлойм. Баса белгилеп кетүүчү жагдай Баткен аэропортуна эл аралык деген макамды берип коюшкан. Бирок 10 адамдан турган аэропорт эч качан эл аралык макамга жооп бербейт. Аэропортто 2 кароолчу бар, жөнөкөй мисал. Бир кароолчу 2 сутка бою бир сменде турат. Бул дагы авиациялык нормага жооп бербейт. Мен бүгүнкү күндө мажбур иретинде өз калоом менен жазып берген арызымдын негизинде жумушумдан кетип жатам. Анткени Баткен облусунун прокурору Бакыт Халмурзаев аэропортко келип авиациялык эрежеге баш ийбей, тартипти сактабай, менин ар намысыма, кадыр баркыма шек келтирип, жаман ыплас сүйлөгөн сөздөрүн анын саясатын Ош аэропортунун жетекчиси колдоп жатат. Бул видео кайрылуу менин коопсуздугума да таасир бериши толук мүмкүн. Өлкө башчыбыз урматтуу Сооронбай Шарипович жана коопсуздук кеңеши жана Манас эл аралык аэропортунун жетекчилиги акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү, чындыкты колдосо, бул кайрылуу көңүл четинде калбайт деп мен терең ишенем. Терең урматы менен 31 декабрга чейинки Баткен аэропортунун жетекчиси Жаныбеков Нургазы. Чоң рахмат.